Саламатсыздар студенттер. Бүгінгі сабақты баштайлаймын. Бүгінгі сабақтың темасы электрондық презентация түзүү технологиясы. Электрондық презентация деген эмне? Бул маалыматты визуалдык формада көрсөтүүчү документ. Баяндаманы отчеттуу же сабак учурунда колдонсок болот экен. Мунун негизги артыкчылыктары презентациянын. Бул маалыматты түшүнүктүүрөөк берүү, көңүлдү топтоо, убакытты үнөмдөө десек болот экен. Биз PowerPoint программасынан башка дагы бүгүн онлайн презентация түзүүнүн жолдорун бир жолун көрсөтүп берейин дедим. Prezi бул презентация түзүү үчүн таптакыр жаңы технология десек болот. Муну көрүп тургандай, мен Google'дан Prezi деп издеп таап алдым. Мындай логотипте Prezi деген атайын программа бар. Ушул ссылка аркылуу кирсек, кадимкидей мындай менюлар жолсосуна турган атайын приложение ачылат экен. Бул 2000 технология, бул 2009-жылы айдалган жана 4 жылдын ичинде эле дүйнө жүзү боюнча эбегейсиз популярдуулукка ээ болгон. Prezi технологиясы бул башка жөнөкөй программаларды сынап көрбөстөн аны алмаштыра баштады десек болот. Мунун баары фундаменталдуу айырмачылыктын аркасында. Prezi бул презентацияларды түзүү, PowerPoint'та же болбосо башка программаларда чектөөлөр болушу мүмкүн. Анда 3D мекиндигине кире алат жана анда каалаганын жасай алса болот экен. Же болбосо искусственный интеллект деп коет. Аны жасалган интеллекттин жардамында дагы биз каалаган мына жерде темабызды жазып, ошол теманын негизинде презентацияны түзүп алсак болот экен. Мен мисалы үчүн азыр Prezi'ге кирүү үчүн регистрация кылып алышым керек. Регистрация кылып алыш үчүн электрондук почта менен же болбосо через Google аккаунт менен кирсе болот. Мисалы үчүн мен азыр Google аккаунт менен кирип атам. Google аккаунт менен кирсем, мага мындай көрүнүштө интерфейс Prezi'nin интерфейси көрүндү, мындай көрүнүштө. Бул жакта бул создать новая жаңы шаблондордун жардамында же болбосо жаңы өзүнүн искусственный интеллекттин жардамында атайын презентация түзүп алсак болот экен. Все проекты мен буга чейинки түзгөн проектлерим чыгат. Мен буга чейин ушул нерселерди бир колдонгон экен же болбосо ачып көрүп бир жерлерин оңдоп өзүмө оңдогон экен мындай шаблонду. Андан кийин презентацияларым бар, видео, кыскача видео тартсак болот экен. Мисалы үчүн мындай кыскача видеолорду өзүбүздү коюп жасап койсок болот экен. Же библиотека деген жерге кирсек, китапкана деген жерге кирсек, бул жерден видеону кааласак, презентацияны кааласак түзсөк болот экен. Мен ушул жерден презентация дегенге кирейин. Презентация деген жерди бассам, мага даяр ушундай презентациялардын шаблону чыгат экен. Мен ушул шаблондорду колдонуп, мен өзүмө презентацияны жасап алсам болот экен. Мисалы, мен шаблонду пайдаланып мен бул жерде публичный деп публичный тандап, андан кийин начать деп бассам, даяр азыр шаблонго киребиз. Мындай көрүнүштө шаблон, бизге даяр шаблон көрүнөт экен. Бул шаблондон биз өзүбүзгө эле кадимки анимацияларды өзгөртүп, кандай стилде жазыш керек, стилдерин өзгөртүп, анан текстти өзгөртүп жазсак болот экен. Мисалы үчүн, бул жерде Кыргызстан деп койсом эме. Стилин өзгөртүп алышыбыз керек экен. Мына жерде стилдери деген бар, ошол жерден мен мисалы үчүн мына стилге өзгөртүп алсам, стилдерин тандап, карап өзүм Кыргызстан деген Кыргызстан боюнча түзүлгөн Кыргызстан деп мисалы үчүн бул бизге керек эмес болсо, муну удалить койсок болот. Кыргызстан. Экинчи Кыргызстандын дагы стилин, шрифтин стилин Rusияга өткөрүш үчүн стилин тандап коелу. Кыргыз президенти Садыр мисалы үчүн каалаган стилдерге же чоңойтуп, кичирейтип, же дагы текстте формаларды кошуп өзүбүзгө ылайыкташтырып алсак болот экен. Андан кийин мисалы үчүн Кыргызстандын борбору Бишкек стилин өзгөртүп алышым керек. Кээ бир стилдер рус алфавитине туура келбей калышы мүмкүн. Ошон үчүн Бишкек
кызыл да жазган текст шрифтин размерин чоңойтон ар түрдүү форматта алсак болот. Мисалы үчүн Кыргызстандын шрифтин сорт деген Бору Бишкек шары деп менен кыскача жазып атам абирине. Мисалы үчүн жырнын коюм. Андан кийинкиси өттү. Анан Кыргызстандын областтары десек эмче. Областтары. Мисалы үчүн бул жерге Ош эми Баткен областтары, Нарын, Жолбат, Талас, Скул, Чүй деп туруп мындагы шрифтин чогойтуп кааласак форматта бар түрдө түстө кылып баарды алсак болот экен. Эми жана башка ушундай жол менен өзүбүз оңдоп алсак болот экен. Эми муну жасаш биз жасаган нерсени обзор кылып көрүп алыш үчүн мына жерге кирсек, начать презентация деп турат. Презентация деп презентация деп кирсек, дайым биз жазган Кыргызстан даяр шаблондо жасатса президенти Садыр Жапаров, андан кийин Бишкек шаары, бул Кыргызстандын борбору Бишкек шаары деп биз өзүбүз эми кыскача кылап жазып кетирсек болот экен. Ушундай жолдор менен биз 3D презентацияларды түзүп алсак болот экен.